Жусуп Баласагын 1016-жылы Караханидер мамлекетинин борборунда Баласагын шаарында атактуу жана бай үй-бүлөдө туулган. Турмушу тууралуу башка маалыматтар аз сакталган. Философия, математика, дары-дармек, астрономия, астрология, көркөм-өнөр, адабият, тил илими жана башка илимий тармактарынын өнүгүүсүнө зор салымын кошкон. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга үлгү кылып өз китебин жазып баштаган жана дүйнөлүк адабият, маданиятка кутаткуу билим, куталчу билим же куттуу билим аркылуу таанылган. Жусуп Баласагын бул поэманы хижра боюнча 462-жылы же 1070-жылы жазып бүтүргөн. Дастан хандардын ханы, Карахан мамлекетинин негиздөөчүсү Сулайман Арслан ханга тартууланган. Ошол себептен Жусуп Баласагынга Чыныгы Хажип же Чыныгы Адис деген наам берилип, башкы кеңешчи кызматына дайындалган. Дастандын бизге жеткен 3 нускасы бар. Биринчиси Герат шаарында 1439-жылы байыркы уйгур жазуучусу менен такталган. Экинчи Катарда 14-кылымдын 1-жарымында Египет Кедеван китепканасында көчүрүлгөн. Ал эми 3 нуска 12-кылымда Наманган шаарында араб жазуусу менен кагазга түшүрүлгөн. Бул кол жазма Ташкентте Чыгыш таануу институтунда сакталып турат. Кыргызстандын тарыхындагы орто кылымдарга таандык Караханилер каганатынын мезгили жалпы түрк доорунун алтын кылымы болуп саналат. Анткени себеби Караханилердин мезгилинде шаарлардын гүлдөп өнүгүүсү, руханий маданияттын өнүгүүсү болгон. Ошол дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлү улуу ойчу, акын, саясаттануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагын 1015-жылы, айрым маалыматтар боюнча 1016-жылы Карахани каганатынын чыгыш борбору болгон Баласагын шаарында төрөлгөн. Ал Чүй-өрөөнүнө жакын жердеги Токмок шаарынын, азыркы Токмок шаарынын жанында жайгашкан. Жусуп Баласагындын өмүр баяны боюнча маалымат жокко эсе, бирок изилдөөчү Араттын эсеби боюнча Жусуп Баласагын куталчу билим чыгармасын 54 жашында жазып аяктаган. Ошол өзүнүн эмгегинде куталчу билим, кудаткуу билик чыгармасында автордун өзү жөнүндө айрым маалыматтарды кездештирүүгө болот. Ошондой эле бул чыгармасы түрк тилинде жарык көргөн. Азыркы учурда бул чыгарманын 3 нускасы сакталып турат. Биринчиси бул Австриянын Вена шаарында, экинчиси Египеттин Каир шаарында, ал эми үчүнчүсү Намангандан табылган. Азыркы учурда Өзбекстандын Чыгыш илимдер академиясынын Чыгыш институтундагы кол жазмалар фондунда сакталып турат. Бул эмгек бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулган. Ошондой эле бул чыгарма чыгыш элдерине кеңири тараган санат, насият маанисиндеги этикалык, дидактикалык эмгек болуп саналат. Бул чыгарма дүйнөлүк руханий мурастын, түрк адабиятынын, маданиятынын, илиминин эң баалуу табылгыс эстелиги болуп эсептелет. Кыргыздар жана башка түрк элдери бул чыгарманы жазма маданияттын алгачкы түрк мусулмандык шедевры деп санашат. Жусуптун өмүр баяны жөнүндө азырынча толук маалыматтар жок эсе, бирок автор өзү жөнүндө жазып кеткен кээ бир фактыларды анын Кутаткуу билик же Куталчу билим поэмасынан кездештирүүгө болот. Окумуштуу Араттын эсеби боюнча поэманы жазып бүткөн мезгилде Жусуп 54 жашта болгон.
Ал поэманы Баласагын шаарында баштап 1067-70 жылдары Кашкарда аяктап, баш тилиндеги Кутатку билик эмгеги дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Кутатку билик Карахандар мамлекетинендеги адамдардын турмуш тиричилигин, социалдык түзүлүшүн боюнча маалыматтарды камтып, башкаруунун түрк элинин жана мусулман маданиятынын адеп ахлактык принциптери менен айкалыштырып, мамлекетти башкаруунун теориясы жана практикасы тууралуу энциклопедиялык трактат катары баалуу болуп эсептелет. Жусуп Баласагын мындан 1000 жыл мурда эле адамдардын диний ишенимдерин жеке тагдыры үчүн гана эмес, коомчулуктун биримдиги үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн болгон жоопкерчиликке шайкеш кылууга чакырган. Бул улуу ойчул орто кылымдардагы эң билимдүү, энциклопедиялык масштабта ой жүгүрткөн инсан болгон. Жусуп Баласагын бир канча илимдердин тармактарын өздөштүргөн. Ал математиканы, астрономия, медицина, ошол эле адабият, тарых, философия, этика, эстетика жана башка илимдерди. Андан сырткары ал араб, түрк, фарсы, Иран элдеринин фольклорун жана поэзиясын мыкты түшүнгөн. Ошондой эле анын чыгармасында Манас эпосубуздун айрым бир үндөшкөн жерлери, кыргыз элинин макал лакаптары арбын кездешет. Куттуу билим чыгармасы бул кара сөз түрүндө жана ыр түрүндө жазылган. Автор бул чыгармада өз заманындагы адеп ахлактык принциптерин жана ошол мезгилдеги тарыхын, маданиятын, динин айкалыштырып, акыл таразасына салып, аны нарктап ой толгогон. Ошондуктан биз бул чыгарманы ар кайсыл убакта адеп ахлактык азык болуучу этикалык энциклопедия катары сунуштасак болот. Бул чыгарманын негизин 4 эле түшүнүк түзөт. Бул адилеттүүлүк, акыл эс, бакыт, анан каниеттүүлүк. Буларды каармандардын образы менен чагылдырган, образдар аркылуу берген. Алсак, өкүмдар бул күнтүү, бул адилеттик, вазир Айтолду бул бакыттын, вазирдин уулу Актилмиш бул акыл эс, ал эми вазирдин ээниси Өткүрмүш бул каниеттиктин символдору катары сыпатталган да. Андан сырткары Жусуп Баласагын акыл, эмгек, окуу, билимдүүлүктү өтө жогору баалаган. Адам баласына табияттан акыл берилген болсо, андан ары окуп, билим алып, үлгү алып, андан ары адам баласы өзүн өнүктүрөт деп ал өзгөчө баалаган. Азыркы учурда Жусуптун Кутатку билик поэмасынын 3 нускасы сакталып турат. Бир нускасы Вена шаарында, Египеттин борбору Каир шаарында сакталып турган экинчи нуска 1986 жылы табылган. Ал эми Намангандан табылган 3-чү нускасы азыр белгилүү болгон нускалардын эң толугу болуп эсептелинет. Эстеликтин 3-чү нускасы азыр Өзбекстан Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун кол жазмалар фондунда сакталууда. Наманган жана Каир шаарларынан табылган нускалар араб ариби менен жазылган. Чыгарма чыгыш маданиятында кеңири тараган санат насият маанисиндеги этикалык дидактикалык эмгек. Дастан Карахандар мамлекетин башкаруучу хандарга, бектерге, кол башчыларга арналып жазылгандыктан, алардын элге талыкпай кызмат кылышын, ошону менен эле катар бийлигинин чыңдалышын жана анын бекем болушун көздөгөн гуманитардык идея да жүзөгө ашкан. Ошондой эле бул чыгармада автор жалпы адамзатка жана дүйнөдөгү мамлекеттерге жаккан адамдардын асыл сапаттары боюнча
илимди, билимди, ыймандуулукту, адилеттүүлүктү, акылды, абийирдүүлүктү, чынчылдыкты, ынсаптуулукту, эмгекчилдикти даңазалайт жана алар аркылуу адамзаттын мыкты сапаттарына ээ болууга үндөйт. Автор бул эмгегинде ар түрдүү кесиптеги адамдардын илим билимди, ыймандуулукту, адилеттүүлүктү, акылды, абийирдүүлүктү, чынчылдыкты, ынсаптуулукту, эмгекчилдикти даңазалап жана ошол жакшы сапаттар аркылуу адамдарды жакшы сапаттарга ээ болууга үндөгөн. Мисалы, ким китепти окуй билсе күнүнө, 2 дүйнө жарык берер ишине. Илим менен кырсык кемтик түзөлөт, билим менен эл кыйыры бүтөлөт. Билим болсо жан кыйышпас дос саган, илим болсо кесиптешиң кошунаң. Тагдыр катаал болбойт десең өзүңө, тилиң тиштеп сак болгонуң сөзүңө. Адамдын адаштырар көп душманы, аларга жакындаса бузат аны. Бир душман тили болор айтар ушак, дагы бири куру бада тарткан тузак. Үчүнчү ичимдикке берилгендик, белгилүү анын арты тирүүлүк. Дагы бир жаман сапат оройлугуң, бүтүндөй жүргөн жери чатак мунун. Да бири заар сөзүң көңүл калат, жаныңдан адамдарды кууп салат. Болсо эгер пендесинде мунун баары, анда анын өмүр бою куураганы деген ыр саттары менен адамзатка өтө баалуу касиеттерди, баалуу сапаттарга ээ болууга үндөгөн.